Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тескалар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн Оштогу Фуркаттан, мына сиздер көрүп турган Ош-Бишкек трассасынын боюнан бизнес жерде жайгашкан, сатыла турган дагы бир үйдү сиздерге көрсөтөбүз. Сиздер ан үчүн Оштун аркасы чыгыш тарабынан чыгып, тетиги жердеги Фуркат айланпасынан Бишкек тарапка, тактап айтканда Т бурулушу тарапка жүрөт экенсиздер. Жолдогу Баяз көчөсүнөн өтөсүздөр, Фуркаттагы мына сол капталдагы Теңизбай чайканасынан эле өткөн болсоңуздар, сол тарапка бурулган Чакан көчө чыгат экен. Мына ушул тарапка бурулат экенсиздер. Бул жерден аркы тарапка өткөн болсоңуздар, болжолду 200 же 250 метрден кийин Т бурулушуна барасыздар. Андан оң тарапка жүрсөңүздөр Бишкек, түз чыккан болсоңуздар Кара суу тарапка түшүп кетсеңиздер болот, Нариман тарапка. Кааласаңыздар Т бурулушунан бери көздөй келиңиздер, кааласаңыздар Фуркат айланпасынан түшүп кетсеңиздер, мына ушул Теңизбай чайканасынын жанында, жолдун боюнда сатыла турган үй бар экен, жер бар экен, туугандар. Көңүлдү буруп туруңуздар, эми мына ушул үй тууралуу, жер тууралуу сиздерге маалыматын алып берели. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Жакшы, өзүңөр. Амансызбы? Жакшы, шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз? Ушу үйдө бир кызмат көрсөтүп кеттиңиздер деп чакырдык элек. Үйдү сатка койдуңуз? Бул мына жолдун боюнда экен да, Жолдун боюнда жайгашкан. Пат бизнес. Пат бизнес дагы жакшы. Жашаганга жакшы. Ал жерде жол кетеби дагы ичкерки тарабынан? Бул жерде ушу машина койгону, жол болсо кошуналарга жол. Бул баягы биринчи катардагылар өзүнчө аркы беркиге жүргөнгө атайын место бар экен да бул жерде. Место ошо Саенка ошого баяктагы. Көчө Чакан эле көчө окшойт менимче. Кичине эле көчө бул. Ана жерден түгөнө түшүп. Мына баягы Теңизбай чайканасы да туурабы? Ошо Теңизбайдан кийин да. Теңизбайдан кийин эле мына жерде кафе деген жазуусунан турат. Бери көздөй түшкөнүңүздөрдө мына ошол жолдун боюндагы үй сатылат экен, туугандар. Кана, шеф, маалыматын бериңизчи, канча сотук жери болду, үй кандай болду? Ушул эми 2 чек, 5,5 соттен 11 сотик. Бул 2 жерби? 2 кызыл китеби бар. Баарын сатасызбы? Полный. Кызыл китептер бар, баары жайында. Мына забор сизге карап калабы ошондо? Забор бизге караштуу полностью. Өз курганбыз. Граница экен да мунуңуз? Граница ушул жерде. Бүткөн жери мына заборуңуз бүткөн жерге чейин барабы? Барат. Ворота бар ошол жерде, дагы бир эшик бар, кире турган. Анын чорный хотпу? Чорный гаражга. Гаражга кирип кеткенге. Чоң эле воротабы? Эшик да. Чаканыраак эшик бар экен ал жакында. Мен сиздерге жакындатып да коеюн, туугандар. Границасы мына ушул тетиги Чакан үйгө чейин барат экенсиздер. Забор барган, бүткөн жерге чейин барат экенсиздер. Бул көчө тарабыңызчы? Көчө тараптагы ошо забор, конечный. Өз заборлор. Соседтин үйүнө чейин барат экен, жагыңыз. Ошол жерге чейин барат. Бул үй бүткөнбү же бүтө элекпи ака? Бул эми бул косметикасы калган да. Калгандары бүткөн элек, калгандары бүткөн. Вороталар коюлуптур. Ворота бар. Заборлор бүтүптүр. Көчөттөр бар. Жүрүңүздөр ичкери. Бактары бар. Кана жүрүңүз ичкери киреличи. Бисмилла. Кана. Ассаламу алейкум. Жакшы. Көчөттөр полный жетилген. Жер кеңири го, ака? Жер кеңири. Машалла. Пат бизнес да жакшы. Бул чөптөрүн оруп, утур тазалап турат окшойсуз. Биз карайбыз да. Суу бар. Заборлор, тосмолор, айландырып бүт баарын забор кылган. Полный, өз кылганбыз. Баары сизге карайт. Ал жерде кран турат, суу чыгабы? Чыгат суу. Бир көрсөтүп койсок болобу, ака? Суу чыгат. Келиңиз, бир аз коюңузчу. Мына. Туугандар, суудан проблема жок экен, Кудай кааласачы. Жолдон, светтен, суудан проблеманы ойлонбойсуздар. Бак бар экен, анын жогорку тарабында болсо мына үй бар экен. Бул эми үйдү узун турасы канча болду, ака? Узун турасы 11ге 13 да, чоң салынган үй. 11ге 13. Подвал барбы? Подвал бар, подвал 3 комната. Чоң. Мунуңуз 3 уровендеги үй экен да ошондо. Туурабы? Бекем кирпичтен салынганбы? Пышыгыч, бекем кыш. Сейсмопой стума бар. Бар жогу бар. Между этаж эмне кылгансыздар? Плита ташталган полностью. Живой плиталар ташталган. Полный ташталган. Мощный кылган экенсиз да? Өз жашайбыз деп кылганбыз да. Кайсы жылы салынды эле бул үй? Булар ушу 2008ден бери баштап салып келатабыз. 8. Тетиги крышасындагы тинеке баякы жаңы чыккан калың тинекелерден экен да. Өңү да өчпөй жакшы. Мощный. Өстүрмөлөрүн да ошодон кылган экенсиз да? Эми азыркы эми алган адам жаңылап алат да. Каласа. Суу түтүктөрү, алдыңкы навесчиктери бардыгы бүтүптүр, туугандар. Пластик терезелер коюлуптур. Бул терезелериңиз да сиздики саргайып атыптыр, эчтеке болбоптур. Жакшы да. Мощный туруптур.
Bununuz demek birinci tarafınızda podval var. Podval. Kança bölme? 3 komnata. 3 komnata. İkinci kavatınızda kança bölme var? Tak 4-5 komnata var. 5 komnata. Vanna Joğuk etajındaçı? Alacakta 4. 4. Zal, spaniyeler var. Genen bölmeleri var eken de demek joğurda. Balkonda var eken de aşonda. Balkonda var. Bu жаңызда болсо бактар бар экен. Полный бак. Kokon келес. Дагы эмне бар бул жерде? Шабдолу, кокон гелес бар, основной шоп. Өрүк. Муну кароо бериш керек экен мунуңузга. Түшүн берип калыптыр уже. Жылда берет булар. Жер кеңири экен, туугандар. Тетиги 4 тарапта дагы жер бар экен. Аны дагы сиздерге көрсөтөбүз. Биринчи мына үйдүн ичкерки тарабын көрүп алыңыздар. Косметический ремонтко даяр экен. Сыртыны көрүп турасыздар. Фасад иштерин кааласаңыздар бүтүрөсүздөр, кааласаңыздар ушул бойдон деле кирсеңиздер болот экен. Ылдыйкы тарабында подвал, мына тарабыңызда гараж барбы, ака? Гараж бар, ошол жерде. Чакан машина киргенге месте бар экен да. Үйдүн артынан месте таштапсыз. Бар, ал. Көчө тарапты бул Ош Бишкек трассасы тарапты караган. Биринчи кабатта 3 терезе турат, караңыздар. Экинчи кабатта дагы 3 терезе бар экен. Арткы тарабынан дагы суу түтүктөрүн бүт баарын чыгарып коюптур. Мына лестницадан кире берет экенбиз да. Бул лестницаңыз 2 тараптуу экен да. 2 тараптуу. Бүтүптүр булар дагы. Тосмолордун дагы 2 капталына тосуп койсоңуздар болду экен. Калган иштер баары бүткөрүлүптүр. Муну ручной куйгансыздарбы? Ручной усталар. Гладкий кылып коюпсуздар го, аябай. Жакшы. Лестница жакшы коюлуптур. Төрт тарапка чыкканыңыздарда мына ошол жогорку тарабына чыгат экенсиздер. Бул жерден баягы тосулса керек. Тосулса да, тосулат. Өзүнчө бир панорама болот экен да бул жериңиз, Бак тарапты тамаша кылган. Мына, туугандар, үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Бүт эле 2 кабат үйлөр түшкөн, бул жерде жакшы билесиздер. Мына бактар, ограждениянын ичинде эмне болсо, ограждение кошулуп бүт баары сатылат экен. Тетиги жолдун эле бери ичкерки тарабына 5 же 10 метр ичкерки тарапка кирет экенсиздер. Эки ачмай пластик эшик коюпсуз эми. Коюлду, бар жок бар. Кана, бисмилла. Ассаламу алейкум. Косметикалар иштери калган деңиз? Ошо обой, косметикалар калган. Полдордон баары бүтүптүр да. Пол жыгач, полдун сасына. Сасына кылыпсыз. Бул ошол 5-10 жылдан бери ушундай болуп турабы? Ошойдон эле турат. Мощный кылган экенсиз да буну, Өзгө жашайбыз деп кылганбыз да. Машалла. Шпаклевкалары, шкатулкалары бүт баары даяр экен. Потолоктор да бүткөнбү? Полный бүткөн, потолок. Софиттердин месталары, гипсокартонбу бул эми? Гипсокартон, Гипсокартон. Бүт баары бүтүптүр. Эми киргенде бул жериңиз холл же коридор болсо керек. Бөлмөлөргө кирип кете берет экенбиз. Туурабы? Ооба. Так, точкалардын месталары баары коюлуптур. Мына кульчатор коюла турган жерлери, ылдыйкы тарабында точкалар коюла турган жерлери. Мына ошол эки ачмайдан бери киргениңиздерде башталат экен да үйдүн кире бериш жеричи. Бул отоплениедан бүткөн бака. Полный бүткөн, отопление бүткөн, Чугунный кылгансыздар. Чугунный российский, илгерки союздукун. Иштетип көрдүңүздөрбү? Иштетип, жагып. Жакшы эле иштей экен. Сон. Мына отоплениесидан даяр экен. Туугандар, кана жүрүңүздөрчү. Биринчи эле оң тараптан башлай берейин. Бул эки ачма эшигиңиз кандай болду эми? Зал, мынжак. Конок бөлмөңүз. Жанак сиздерге айткан көчө тарабындагы 2 терезеге 2 чугунный отопление. Кайтолдоруңуз баягы умный кайтолдонбу? Жок, мурункудан эле. Мурункудан. Бака ол чыга эле келет, омалды. Полдору бүтүптүр мынакей. Краска иши эле калыптыр дейм, полдуго. Дуалдарына болсо обой иши калыптыр. Потологу болсо гипсокартон, софиттердин ордулары мынакей караңыздар. Ар кандай орнаменттер менен түшкөрүлүп, ортосу капталкы угловой тараптары, ортосуна болсо люстранда месталары бүт баары чыгыптыр. Бул бөлмөңүз эми узун турасы 4-кө 6 окшойт болжолду. Ошондой. Даяр эле экен дейм бул жагы. Кудай кааласа. Зал, андан чыксаңыздар, жогорку тарапка кирет экенсиздер. Автоматтар кандай болду, ака? Биринчи кабат өзүнчөбү? Полный отдельный. Бөлмөлөр өзүнчө. Башка. Азыр мына залды өчүрөм десем, залды өчүрүп коюп кете берем. Ооба, полный ошондой. Жүрүңүздөр, кана. Бул тарабыңыз кандай болду? Бул жак туалет. Муну турне ажаткана болот. Проектинде бар экен. Жак спальня. Бунуңуз уктуучу бөлмө. Спальняга ушундай чоң отопление койдуңузбу, ака? Эми сыгыраак болсун деп. Кегирчилик. Полный терезе коюлуптур, отопление. Көчө тарапка караган бир терезе. Бул сиздер көргөн Ош Бишкек трассасы. Бул бөлмөнүн узун турасын айтайын сиздерге болжолдучу. Болжолду бир 3кө чамалап калат турасы. Ал эми узуну болсо 4,5 ишкерки тарабын көрүп атасыздар. Бул үйдүн полдору бүт баары сасына болуптур, паркет менен. Дуалдары болсо обойго даяр, потолоктору болсо ар бир бөлмөнүкү мынандай өзүнчө ар кандай түстүү орнаменттер гипсокартондон түшкөрүлүптүр да. Жүрүңүз кана, ака. Кайрадан колго чыгат экенсиздер. Мунуңуз эмне болду? Бул жак эми ванна кеңири.
Санузел ушул тарапта болот. Бул жака дагы отопление кириптир. Полный кирген. Атайын кенен кылдыңыздарбы? Кеңири. Бул жерде дагы унитаз болобу? Болот потому что. Ал жактыкы өзүнчө, бул жактыкы общий болот экен дейм анда. Арткы тарапты караганда эки форточка турат, караңыздар. Кафелге атайын шыбак бойдон таштаптыр. Кафелин кылып алсаңыздар бүтөт экен. Потолоктор болсо МДФ жабдыктар менен бүткөрүлүптүр. Свет точкалары баары кириптир кыскача. Полунда кафелди койсоңуздар бүтөт экен бул жагычы. Бул санузелдин узун турасы бир 2,5 3 шамалап калат. Кененики ичкерки тараптары. Ага жанаша бунуңуз кандай бөлмө болду эми? Бул жак кухня. Кухня ушул тарапта болот. Кухня. Атайын вытяжка коюлган экен. Коюлган, бар жок коюлган. Вытяжка местасы бар экен. Точкалар бар экен. Мынандай фартуктарга коюлган точкалар, кулчатырлар баары коюлуптур. Бул бөлмөңүз бир 3кө 3,5 окшойт. Ошондой. Билем күн батыш тарап болуп калдыбы? Отопление кириптир. Жана айткандай эле, пол потолок баары бүткөн. Ичкерки тарапты караган дагы бир терезе бар экен. Мына коргондо сизге карайбы? Ооба, бизге карайт полностью. Бул жактадан бош жер кеңири го, ака? Кеңири. Баякта 2 септик бар. Септик да барбы? Эко. 2 септик болгондо кандай? Кухняныкы өзүнчө? Кухнянын өзүнчө, ваннаныкы өзүнчө да. Отдельно кылганбыз. Жүрүңүз кана. Бул жакта бир кухня. Эки тарап болобу кухня? Эки тарап. Демек, бир тарабында тамак болсо, бир тарабында тамактанат экенбиз да. Туурабы? Телевизор койгонго антенналар, точкалар баары кириптир. Бул бөлмөнүн узун турасы бир 3, узуну бир 5ке чамалап калат. Капталкы күн батыш тарабында бир терезе, подоконниктер, пластиктер коюлуптур. Алдыңкы тарапта, бак тарапта, кирген тарапты караган дагы бир терезе бар экен. Эки отопление жабдыгы коюлуптур. Потолоктору бул жагыңыздагы белдирген экенсиз да, ака? Гипсокартондон. Зерикпей кылган экенсиз да? Өзүм жашайм деп. Мына, туугандар, кухня, андан чыксаңыздар тамактануучу жай. Бул айланып кете беребизби? Айланып жүрө берет да. Каласак сразу кухня жакка кирип кетет экенбиз да. Каласак аркы тарапка. Ошондой. Жүрүңүзчү кана. Бул жагыңыз кандай болду? Бул жак подвал. Подвалга ичкерден киребизби? Ичкерден да болот, тыштан да болот. Сырттан да ход барбы? Сырттан да бар. Көрүп койсок болобу ака? Болот. Лестницасын бүткөрүп коюпсуз. Канча бөлмө подвал дедиңиз, ылдый тарабы? Подвал 3 комната. 3 бөлмө. Мен бир аз жарыктандырып коеюн сиздерге, туугандар. Ылдый тарапка лестницадан түшкөнүңүздөрдө подвал жайгашыптыр. Бул тарабында болсо атайын кайтолдор да коюлуптур, сиздер көрүп турган тарапта. Анын жанында болсо форточка коюлуптур. Кайтолдун морлору сырткы тарапка чыгып кете турган бүт шарттарды түзүптүр. Автоматтар коюлган. Светтер кирген бул жерге дагы. Бул тарабыңыздан кирт экен, Мына бул жанагы сиз айткан гараж тарап. Гараж, андан чыксаңыздар экинчи бөлмө, кайтол жайгашкан бөлмө экен, лестницага жанаша. Андан ичкерки тарапка кирген болсоңуздар, бул баягы сиз айткан 3-чү бөлмө окшойт. Ошол 3-чү. Атайын чакан терезелерди койгон экенсиз да. Бул эми сырттан кире турган эшик окшойт. Бар, эшик дагы бар. Атайын темир эшик бар экен, мына жанында. Каласаңыздар сырттан, каласаңыздар ичкериден кирсеңиздер болот экен. Подвал ушундай экен, туугандар. Жүрүңүз. Жагында лестницаны колдо куюпсуз. Колдо куюлган жакшы. Бисмилла. Кана, жүрүңүздөрчү. Экинчи кабатка каягынан чыгабыз эми? Жүрүңүздөр бул жактан. Холдон ары чыгат экенсиздер экинчи кабатка. Мына жер окшойт. Ошол жак экинчи этаж. Лестницанын обшивкасы эле калып турду, ака? Обшивкасы эле калган. Бүтүптүр калган баары. Бисмилла, кана. Бир 10дон ашык ступенька менен жогорку тарапка чыгып келет экенсиздер. Экинчи кабатка көтөрүлүп атабыз биз. Келиңизчи. Ого. Балкон менен холл бир экен да бул жагыбыз. Улуттук орнаменттерди түшкөргөн экенсиз да. Бул жерге телевизор коюп, ушундай. Бунуңуз эми холлбу? Холл да, коридор холл. Мына лестницанын эки жагын тосуп койгон болсок, болот, ошондой болот. Айланып кирип жүрө берет экенбиз да бул жерибизге. Бул эми атайын телевизор кое турган жер окшойт. Ошондой. Бул экинчи кабатыңыз деле ошондой эле экен да. Даяр экен да, косметика. Даяр, полностью даяр. Мына экинчи кабатка дагы атайын автомат коюлуптур. Биринчи кабатта көрдүңүздөр, өзүнчө ар бир бөлмө. 4 тарабына болсо, мындай сиздер көрүп тургандай, гипсокартондон ар кандай орнаменттер түшкөрүлүптүр. Софиттердин ордулары, андан жогору чыккан болсоңуздар, люстра коюлуучу жерлер. Андан дагы дальше жүргөн болсоңуздар, балкон тарапка чыгып барат экенсиздер да. Отопление кириптир. Полный кирген. Мына балконду дагы атайын бир дизайнер менен ойлоштурдуңуздарбы? Ошондой. Өзгөчө чыгарган экенсиздер да. Бул эми бул жерине бир гүл, ваза, ошондой нерселерди койгон го. Ошондой. Жүрүңүзчү, балкон тарапка чыгалычы. Круглый бүт бары пластик экен да балкон. Пластик.
Ылдыйкы тараптары дагы пластик. Полностью. Мына ал өтүп жаткан унаалар эми бул баягы Ош Бишкек трассасы да, туурабы? Ошол эле. Үнү Угулбайт. угулбайт деле экен го. Жаап койсо. Звук жок туугандар. КамАЗ деле өтүп атат жанадан бери. Байкаган болсоңуздар, айтып коюңуздар, жазып коюңуздар. Унаалардын өткөнү угулбайт деле экен. Сиздер көрүп турган экинчи кабаттагы тегиги жерден киргенде сиздерге көрсөткөн балкон, бак, мына бул сиздер көргөн жер кыскасы. Капталкы ортоңку тарабына, анан сол тарабында 4 жеринде ачмай терезелери бар экен. Бул балкондун полдору дагы бүт бары бүтүптүр. Кыскасы балконго тийбейт экенсиздер. Кааласаңыздар занавеска тагып коесуздар. Кааласаңыздар ушул бойдон калат экен булчу. Потологун да бүткөрүп коюпсуз. Потолок да бүткөн. Эмдеп жабдыктар менен бүтүптүр потолоктор дагы. Бул жагыңыз эми Ош тарапта турабы? Ош тарап бул жак. Бул жагыңыз Фуркат тарап, сендер. Мына жерден да Ошко кирип кетсе болобу элек, Ул да жол бар. Ошко областойдон чыгат райондон. Жүрүңүздөр, кана. Биринчи бөлмөңүз кандай болду? Бул жак спальный кыздарга ушу. Балдардын бөлмөсү экен да. Эки терезе, мынчылы жарык тарабында жарык терезелер экен. Кышында сыздаган жылуу боло турган терезелер. Бөлмөнүн узунтурасы жанагы сиздерге айткандай эле, биринчи кабатта кандай болсо ошондой эле экен размерлери. Бекем кирпичтен дедиңиз, Полный пышыгыш, полностью. Отопление кириптир. Потолоктору бүтүптүр, туугандар. Мынакей. Отопление мощный. Жүрүңүз, Холдон кайрадан кирсеңиздер, мунуңуз Зал. Экинчи кабаттагы зал. Баягы эле 4x6 окшойт. Ошондой. Турасыз. 4x6 потолок, дуалдары, полдору баары бүтүптүр. Каалаган обоюңуздарды тандап, каалаган цветте кылып алсаңыздар бүттү экен да бул жагы. Көчө тарапты караганда эки пластик терезе турат, подоконник, отопление жабдыктары, чугунный булар дагы. Мына жерден дагы сиздерге ачып көрсөтүп коеюн бирчи. Бир Ош Бишкек трассасын бир тамаша кылып коюңуздар ушул жерден. Бисмилла. Мынакей. Кандай бизнес кылсак болот эми ака? Сиз эмне пландарды кылдыңыз эле? Биз азыр жашаганга кылдык эле, эми дагы алган адам. Мына кетти туугандар. Мал базардан кайтты. Көрдүңүздөрбү? Самсакана ачасыздарбы, чайкана ачасыздарбы, кыскасы карап көрөт экенсиздер туугандар. Жаныңыздарда чайкана, кафелер бар. Унаалар өткөн, унаалар токтобойт, байма-бай билесиздер. Кыргызстандагы стратегический жолдун боюнда жайгашыптыр. Бул эми экинчи кабаттагы зал экен. Мындан чыкканда мунуңуз кандай болду? Бул да спальный бар бул жакта да. Экинчи кабаттагы спальный. Размери мунуңуз бир 3x6, 5,5 окшойт, 5. Бул жолдо чыгып. Отопление бар экен, пластик терезе, подоконниктер коюлуптур, потолоктору болсо, бул бөлмөнүн потологу мындай сиздер көрүп тургандай өзгөчө жасалган. Караңыздар, эки четинде бассейн, ортоңку тараптарында болсо круглый мындай 3 бурчтук орнаменттер түшкөрүлүптүр. Дуалдары болсо, шпаклевка тартылып, үстүнөн шкуркалар дагы баары бүтүптүр туугандар. Сразу обой экен да, супер моющий же моющий карап көрөсүздөр. Полный краскалап койсоңуздар даяр экен. Бул экинчи кабат. Жүрүңүз, кана. Түгөдү акай, комнаттар? Бул жак түгөдү. Мына жараңызда дагы бирөө бар окшойт. Бул жакта бирөө бар, кичинекей та. Бунуңуз дагы бир бөлмө бар экен. 3,5 окшойт. Ошондой. Турасыз. Атап эки терезе бар. Эки терезе бар экен, алдыңкы, анан күн батышынча тарабында. Мына чугуннуйдун өзүндө эле бир канча миң кирип кетсе керек, ака. Көп кирген. Бардыгында чугуннуй кылыпсызбы? Полностью. Жүрүңүздөр, кана. Экинчи кабат ушундай экен. Документтер жакшы эле, ака? Жакшы. Эки кызыл китеби бар, өзү атыбызда. Суу, свет, жолду айттыңыз. Мектеп, бала бакчага кайсы тарапка барабыз? Мектеп бала бакчамда Фуркатта полный бардыгы бар. Жанагы круглойдун жанында. Бала бакча бар. 21 маршрут каттайт. Маршруттар шаарга каттайт, таксилер каттайт. Эми мына бул жагыңыздан түшүп көрөлүчү, Жүрүңүз, кана. Чыккан тараптан эмес, параллельный тарабынан түшүп кете атабыз, ичкерки тарапка. Лестницаларды до конца бүткөргөн экенсиз, бүткөн. Бул жагыңыз? Бул жагы мына жерде 2 септик бар. Бул биринчи септигиңиз, бул экинчи септигиңиз. Канча метрден буларыңыз? 6 метрден көйлөнгөн, септиктер коюлган. Бул эми иштетиле элек да, туурабы? Жок, иштетилек. Андан бери планда эми 3 очок, тандыр ушул тарапка болсо. Мына ал жерде бир навесик жериңиз турат да, мунуңуз эмне болгон? Бул жерге отун гана, ошондой эле. Карап көрүп иштетсек болот экен да? Болот. Азыр ошондо мына ал жерде подвал менен биринчи кабаттын ортосундагы плита, анан экинчи кабаттагы плита. Туурабы? Ооба.
Өстүрмөсү бүт бары круглый бүтүптүр. Суу түтүктөрүн көрүп атасыздар. Артынан канча метр жер таштагансыз? 1 метр. 1 метр. Анал биринчи кабатта терезелерде арматуралар кагылып турат да, 4 бурчун. Ол решетка койгонго даярдап койгонбуз. Айниктерге. Специально ошого. Таштап. Подвалдыкына коюп коюпсуз уже решетка. Подвалдыкына койгонбуз. Фундамент ушундай бийикпи? Бийик ушундай. Канча бир 2,5 метр чыгып кетти мына тарабыңыз, Чыгат, бул жагы. Мына үй туугандар. Документин уктуңуздар, сууну көрдүңүздөр, светти көрдүңүздөр. Бакты дагы сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Кокон килес, алма, алмурут, аркы тарабында болсо бир канча шабдаллар дагы бар экен. Эми шеф, баасын айтасызбы? Жакыныраак кылып бир баасын айтыңыз. Басын эми 160 деп атабыз эми. Дагы сүйлөшөбүз. 160 000 доллар. Кеми барбы? Кеми бар, конечно. Варианты барбы, жокпу? Вариант эми бул бишкектен уялайлы дедик, бишкектен болуп калса. Сатып атканыңыздын себеби ошол. Ошол жактан. Бишкекке кетип атат. Бишкектен. Өзү 5 сотук жер канча болот Фуркатта? Onu билбейм. Канча бир 30 айланасы. Ошондой болот дейм. Эки жерди кошкондо 60 000 болот да. Анан мына кетирген мээнетиңиз, материалдарыңыз. Ооба, ошондой. Бүт баарын кошупсуз дейм, 160 000 доллар кеми бар экен туугандар. Кичине коюп бересизби же? Эми сүйлөшөбүз да, аялдан. Накка шытыр десе сүйлөсөк болот экен да демек, Бишкектен жакшы бир үй чыгып калса алмаша бересизби? Эми көрөбүз, алмашабыз, Жакшы кварталдардан, мисалы, Ошко келем дегендер болуп Ооба, туура. Болот. Туугандар, жакшы вариант чыкты да, мына караңыздар. Ошко үй болсо алмашам дегендер бар го. Чалып көрүңүздөр мына үйгөчө. Эгер сиздердин үйүңүздөр мына ушул үйдүн ээсине төп келип калган болсо, анда сүйлөшүп көрөсүздөр, жетпеген болсо балким кошосуздар, балким сиздерге кошор дегендей. Кыскасы 160 000 доллар үйдүн мощный салыптыр. 3 уровень экен. Подвал, 1-чи кабат, 2-чи кабат, бекем кирпич, сесмопояс, плита. Полный бар. Косметика иштери калыптыр. Аны эми атайын сиздерге таштаптыр да, мындайча айткандачы. Алган адам көңүлдөгүдөй кылат да. Өзүнө төп келгендей деңиз. Забор бар экен, бак бар экен. Сууну болсо мынакей. Бактын башына чыгарып коюптур. Сүйлөшөсүздөр, туугандар. Чалыңыздар, көрүңүздөр. Жер сонун жерде жайгашыптыр. Эки жер тилкеси, мына бул сиздер көрүп турган үй. Аман болуңуздар.